Борбордук аянтындагы мына ушундай кейиштүү көрүнүшкө караганда Нарын шаарында жакындап калган Кыргыз Республикасынын эгемендик байрамы боз ала чаң менен коштолот көрүнөт. Анткени Чакан-Каладагы жол оңдоо иштери өтө эле кашаң жүрүүдө. Баарына көз жумганда да жумуштары былтыр эле башталган Жумабүдүн шариатындагы көчөнүн бүгүнкүгө дейин бүтпөй жатышы. Жана үстүңкү катмары жаңыдан гана сыйылган Ленин көчөсүнүн батыш бөлүгүндөгү мышыктай ыйлардык абалы жолдай пессимисттик маанайларга түрткү. Советский бүтпөйт. Грузовой машинасы да ушактан жүрөт. 15 жылдан бери жергиликтөргө такси кызматын көрсөткөн Кубатбек Сапарбаевдин пикиринде нарындын жолдорун оңдоону дүңнөн эмес, четинен башташ керек эле. Андан калса узундан созулган тоо коюндагы калаада негизги 3 гана көчө бар. Учурда экөөсү жабык тургандыктан үчүнчүсү эртели-кеч минтип унаа тыгынынан бошобойт. Тыгын, элдерди камсыздандыра албай атабыз, жеткире албай жумушка кечигип атышат элдер. Автобустар болсо бирде чыгат, бирде чыкпайт. Мындан арда ак коргон жакты бүт касып салган. Аяктан өтө алышпайт, буруша албайт. Машиналар, ходовкалар бүт талкаланып атат. Элди ошо эптеп жумушуна жеткирели деп иштеп жүрөбүз. Чын-чынына келгенде бүгүнкүгө чакчылыкка чыккан Нарын шаарында жүргүнчүлөрдү ташуу олуттуу мастердин бирине айланган. Коомдук унаанын мындай кой такси кызматы да солгундап, болжогон жериңе жетүү тирүүнүн тозогу. Ошондо да теңиртоолук атка минелер бизде баары жайында кыйгазында кем каштарды тез арада четтете салууга дараметтери жетпей, көпчүлүк алдында бозала. Калыстык иретинде биздеги мыйзам аттарга ылайык президенттин өкүлүбү, акимби, мэрби курулуштун заказчиктерине да, подрядчиктерине да кыңдый албастыгын айта кетүү абзел. Заказчик Минтранс технический части боюнча бүт Минтранс өзү көзөмөлдө. Көмөктөшүү жагы бизден болуп атат чынында. Демек, жергиликтүү бийликтер, подрядчиктерге өтүнүч гана иретинде мамиле кылып келсе, өтүнүч иретинде көрсөтүп бере албайсыз. Мындай караганда ушундай болуп атат түз. Ал эми жанагы элдин жанагындай чөгүп атат деген жерлер туура эле, бир 2-3 жерде чөгүп бар, чөккөн жерлер, бирок ал жерлердин асфальттарын сыйрып, кайра таптоо иштерин жүргүзүп, кайра экинчи слойго чейин ошо түздөп, экинчи слоюндагы ошо түздөп чогуу басып кеткенге, асфальтын даярдап толук басып кеткенге иштер жүргүзүлүп атат да. Ал ортодон Нарын аймагында күн эртели-кеч салкынга тартып, каардуу кыштын жакындап калганын азыртан эле кабарлоодо. Чын эле, буга чейинки ачуу тажрыйбалар кээ бир жылдары август-сентябрь айларында абанын температурасынын кыйла эле төмөндөгөндүгүн ырастайт. Албетте, табиаттын мындай терс кыялында асфальт төшөмөк тургай жер жумуштарын жасоодо мүмкүн эместигин адистер жакшы билишер. Ошол эле учурда жакын арада жаңы окуу жылы башталмакчы. Ал эми азыркы же ар эмес, же бер эмес арабек абалда түйшүк үстүнө түйшүк кошулуп, нааразычылыктардын өз апогейине жетери бышык. Областтын центри болсо, ушул ачылган боюнча калып калабы дегенде күмөн саноо бар да. Жумуштарына келгенде деле темтеңдеп арка сизден түшүп, кычык-пычыктардан эметип аябай эле кыйынчылык болуп атат. Транспорт коммуникация министри өзү келип, өзү көзөмөлдөп, өзү эртерээк бүтүрүп бериш керек да бул жолду. Ушинтип көпчүлүктү кабатырланткан Ленин көчөсүнүн узундугу 17 чакырым. Жана быйыл анын тең жарымына асфальт төшөө мерчемделген. Бирок биздеги жай баракаттан улам бул иштерге кытайлык компания тартылган. Жаналардын эмгек ыргагы купулга толорлук. Анткени менен болгону 2 чакырымдык Жумабүдүн Шерлиев атындагы көчөнү былтыртардан бери эрмектеп жаткан Бета групп фирмасыналардын аракеттерине канааттанып болбойт. Ушунусунан жазганышабы же башка да себептери барбы, айтор курулуштагылар жалпыга маалымдоо каражаттардын өкүлдөрүнө көп жакындагылары жок. Сөз соңунда облус борбору Нарын шаарында 13 чакырым аралыкты камтыган 33 кичинекей көчөнүн 1,5 чакырымы гана асфальтталгандыгын белгилейли. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын шаары.